Жолдошум менен урушуп кеттик, себеби мурунку жакшы көргөн кызым менен телефондо сүйлөшкөнүн көрүп калдым. Ал келинде да үй бүлөсү бар, балдары жолдошу бар экен. 3 жумадан бери өзүмө жай таппай келем. Bir туруп кеттим келет, bir үй бүлөмдү сактап калып келем. Жолдошум кечирим сурап жатат. Бирок мен шарт койдум. Качан 5 убакыт намазымды экен болуп, даватка чыгып келем жашайм деп. Мен ушундай шарт койгом, туурабы? Кандай кеңеш бересиз? Сизден двойной удар кылып атпсыз азыр. А? Левый правый, а? Левый правый. Апперкот. Молодец. Танго. Кол чабер ошо алга. Мен. Ошен. Да бираз кыйнап кой. Экинчи сүйлөшкүч кой. Телефонду мага байлап кой, WhatsApp-ыңды койчу. 3 в 1 болот. Макулбу? Бирок бул арам. Эркек аялдыкын аңтаруу. Аял күйөөсүнүн аңтарып, личный пространствого кирип алып жанагы. Зачем? Бирөөнүкүнө кирген болбойт. Дурусураак эмес. Эркек аял болсо деле. Укук жары эле ошондой да. Ушундай. Бирок эми субханалла, эгерде жанакындай болуп, чын-чынында эми туура айтасыз, 5 мал намазды бекем болуп, даватка 40 күнгө айдай эмес адеттер. Телефон алып кал, макулбу? Анан тиги эл менен жазышып сүйлөшүп ал. Эмне болуп баратат, сериал болуп кеткен турецкий эле.